максаттарын аткарыппы дейм ошол мекемелер? Муну тиешелүү өз алдынча бийликтен сураш керек. Сурабайсызбы, сиз эмне кылып отурасыз ал жерде? Мен сизден суранам, мындай сурооңузду этикага байланыштуу сурасаңыз. Сиз мага этиканы үйрөтпөңүз, мен сизден сурап атам. Эл өкүлү катары. Мен сизден суранып атам деп айттым. Эске үйрөткөн жерим жок. Бул биринчиден. Сиз экинчиден кол алдыңыздагы азыр мына биздин коллегабыз туура айтты. 25% алып доляда отурган мекемелер шарттарды түзүп бериппи дейм. Ошол жол белгилери боюнча, башка чиймелер боюнча өздөрү алган доляга тиешелүү. Мен сизден сурап атам, ошону сурадыңызбы? Шарттарды түзүп бериппи элдерге, айдоочуларга? Эми бул жол коопсуздугун караган ички иштер министрлиги жооп берсин. Канчалык ошол деген каражаттар жана шарттар түзүлүп бергени тууралуу. Ошон үчүн өкмөт дебеңим, Камин деп айтыңыз азыр жаңы конституция. Каминдин өкүлүнө мен этикалуу суроолорду берип атам да. Эми бизде этичныйлар аябай көп экен Каминде. Ошон үчүн мамлекетибиз катуу өнүгүп атат да. Этичный болуп столду кучактап отурасыңар, бул жакта элдин чөнтөгүн кактап. Кайсы түрлөрү боюнча азайды азыр? МВДнын өкүлү. Айыппулдар.